Адам эмгеги менен даңктуу. Мезгил мезгилге алмашып, өмүрдүн канаттуу ирмемдери закымдап эч токтобой өтө берет эмеспи? Ал эми эмгеги менен элдин эсинде, кызматы менен калктын жүрөгүнөн түнөк тапкан инсаныбыздын өрнөктүү эмгегин өсүп келе жаткан муунга үлгү катары көрсөтүү бирден бир тарбиянын башаты. Мына ошондой адамдардын бири Нарын шаарында эл арасы көч сарасы дегендей өмүр сүрүп, элине адал эмгек кылып, эмгегинен баар тапкан Бурул Жумагулова эжебиз. Ата эне айланасына жарык берип турган чырак сыяктуу. Мындай жакшы ийгиликтерге жетишибиз үчүн зор тарбиясын берип, мээримин төгүп келген жол көрсөтүүчүбүз ыйык ата энелер тууралуу сөз айтпасак болбойт. Бурул Жумагулованын атасы Жумагул, апасы Жумагүл Сары Өзөн чүйдүн Кемин жергесиндеги ак эмгектери, адамдык мейирман асыл сапаттары менен бийик абройго эгедер адамдардан болушкан. Атасы Жумагул эл кызматы үчүн ичкен ашын жерге койгон ак дилдүү, чын сөздүү, калыс адам болгон экен. Ал эми энеси Жумагүл болсо жибектей созулган, аял затынын аруу, асыл сапаттарын өз боюна сиңирген, балдарына мыкты таалим тарбия берип, эмгекке үйрөткөн үлгүлүү аял заты болгон. Ул кыздарына үйрөлө түшүп, турмуштагы баардык жакшы нерселерди арнап келген ата-энеси тууралуу Бурул эже мындайча эскергени бар. Балага ата-эненин акыл насааты, жакшы жүрүм-турумдары гана мураска калат турбайбы деп. Андыктан соолбус булактын башатындай болуп, ата-энеден оогон асыл сапаттар менен алган таалим тарбия турмушта негизги орунду ээлеп, эже дагы адал эмгек кылып, эмгегинен баар таап отурган чагы. Эженин бактылуу балалыгы Сары Өзөн чүйдүн Кемин жергесинде өттү. Ата-энебиз бизди эч нерседен кем кылбай, ысык суукта баарыбызды канатына калкалап, бактылуу балалыкта чоңойдук дейт эже. Ооба, балалык кез адам болуп калыптануунун маанилүү учуру эмеспи? Алгачкы билимди да мына ушул учурда ала баштайсың. Алган билимиң мыкты болсо, кийинки жашооңдо пайдасы гана тиет. Эже да мектепти эң жакшы деген баа менен аяктап, университеттин кыргыз филологиясы факультетине тапшырып окуп калат. Жаштыктын эң баалуу, кол жеткис мезгили студенттик курак. Студенттик курак бул жашоодон өз ордун издөө, анын маңызын табуу дейт эмеспи? Мына ушундай күндөрдө Үсөн агай экөө табышып, түбөлүк кол кармашып, түтүн булатышып, ал кездеги коюлган шарт боюнча Билим берүү министрлигинен атайын жолдомо алышкан жубайлар 1968 жылы Нарынга сапар алышат. Алгач эмгек жолун Нарын шаардык китепканада катардагы китепканачы болуп иштөөдөн баштаган. Улуу руханий кенчтин акыл дарыган кереметтери жаш китепканачыга өз кудуретин көргөзүп, улам сөңгүп, берилип иштөөгө түртүп, китепкана өз сыйкырын көрсөтө баштады. Андагы жүрөгүнө жакын кыял максаттары чогуу болгон алдыңкы китепканачылар менен иштеп калышы, жаш чырпыкка суу, күн нуру кандай зарыл болсо, ошондой демөөр, колдоо болду. Алардын бири алдыңкы китепканачы Жумагүл Коңурбаеванын көп таалиминен алып, таасири астында зиректиги, уюштуруучулук жөндөмдүүлүгүнөн көп нерселерди үйрөнүүгө жетишкен. Китеп менен асыл иштер уланат, китеби жок үйлөр бизге тунарат. Акыл кана, билим кана эмеспи? Китепкана деген аппак имарат дегендей, эже Нарын облустук аппак китепканада бөлүм башчы, Нарын шаардык китепканада директор жана Нарын өрөөндүк китепканасында генералдык директор болуп 14 жыл эмгектенген. Маданият тармагында улуттук маданияттын өсүп өнүгүшүнө, калыптанышына, рухий мурастарды жаштарга жеткирүүдө салымын кошуп, элге кылган кызматынын ийгиликтери бийлик тарабынан эске алынып, 1991 жылдан тартып Нарын шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары,
Нарын шаардык мамлекеттик администрациясынын башчысынын маданий жана социалдык иштери боюнча орун басары, райондук маданият бөлүмүнүн башчысы, андан соң Нарын райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары, аппараттын жетекчиси болуп 1999 жылга чейин эл ишеничин актап, үзүрлүү иштеп келген. 1999 жылдан 2004 жылга чейинки мезгилде Бурул Жумагуловна облустук китепканада директорлук кызматта иштеп турган мезгилде эл аралык уюмдар менен алакалашып, натыйжасында облустук, шаардык, райондук китепканаларга укуктук экономикалык маалымат борборлору уюштурулуп, жаңы технологиялар менен камсыз болуп, фондулары жаңы адабияттар менен толукталган. Сорос фонду, Евразия, ОБСЕ, АКШ элчилиги, ЮСАИД, ЮНЕСКО сыяктуу көптөгөн уюмдарга долбоорлорду жазуу менен китепканалардын материалдык техникалык базалары чыңдалып, жаш китепканачылардын билимин жогорулатууда семинар кеңешмелер, тренингдер өткөрүлүп, насаатчы катары милдетин аткарып келген. Эмгегинен бакыт тапкан адам, чыныгы сулуу адам демекчи, жогорудагы иш аракеттеринин жыйынтыгы менен 2003 жылы облустук намыс программасынын жеңүүчүсү деп белгиленип, табышкер жетекчи номинациясына татыктуу болуп, эже жетектеп келген китепкана алдыңкы китепкана деген наамды жеңип алган. Бул чыныгы сулуулук. Бурул Жумагулованын жеке демилгеси менен облустук китепкананын уюшулгандыгынын 80 жылдык мааракеси жогорку деңгээлде өткөрүлүп, китепкана музейи ачылып, китепкананын тарыхын чагылдырган маалыматтар менен экспонаттар коюлуп, калктын назарын буруп келет. Эже ак ниеттүү, көп жылдык талбаган үзүрлүү эмгегинин натыйжасында Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери наамына, Кыргыз Республикасынын даңк медалына, Манас миң эстелик медалына, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын жана ондогон төш белгилердин ээси болгон. Нарын шаарынын жана Нарын облусунун ардактуу атуулу. Чындыгында бул иштер аялдар үчүн бир кыйла эле оор жана татаал. Бурул эженин өмүрлүк жолдошу Аюпов Үсөнова да жетекчилик кызматтарды аркалап, эжеге түшүнүү менен мамиле жасап, ишинин алдыга жылышына чоң түрткү болгон ак пейил инсан. Азыркы убакта уул кыздарын уядан учурушуп, неберелердин бактылуу чоң ата чоң энеси. Албетте, сыйлык сыймык. Эмгек акыбети өмүр өтүлгөсү демекчи, эженин ак эмгеги жогору бааланып, кийинки муундарга үлгү болуп келет. СССР тарап дегендей бир чоң империя. Анан кандай жашайбыз мындан ары деп кийимге жетпей, тамакка жетпей, бир ушундай учурлар болгон башыбыздын баарыбыздан өткөн бир өткөл курак. Ошол кезде ушул Жумагуловна сыяктуу эжекелер биз ушул чоң бир улуу бийиктиктерди ойлошкон экен да. Булар ошол китеп, маданият, улуттун руху, мына ушулар акыры бир керек болорун, ошол рухтар бийик болгондо гана бир жакшы өзгөрүүгө, өнүгүүгө кетебиздин билишкен экен. Ошол кезде китепти карабай турчу маалда китепкананы ошо боюнча сактап калуу, маданият бөлүмүндө, искусстводо, музейде болобу, мына ушундай бир кишилердин жасап кеткен эмгегинин мына бүзүрүн бүгүн көрүп атабыз десек жаңылышпайм. Андан сырткары мына карьера менен үй-бүлөнү бирдей алып кетсе боло тургандыгын көрсөтүүчү аялдардын үлгүсү катары дагы, айымдардын үлгүсү катары эжени таанысак болот. Ал үй-бүлөсүндө дагы ошол кезде маданиятка чейин жанагындай бир мамлекеттик саясий иштерди аткарууга дагы эженин эмгектери аябай, Бурул Жумагуловнанын эмгектери көп. Анан ошондон ойлойм, мына ушул Бурул Жумагуловна сыяктуу тирүү адамдар биздин арабызда, биздин өмүрүбүзгө өмүрлөр өрнөк болуп, бизди тарбиялоого, карьераны алып кетүүгө, мамлекеттик жумуштар жасоого, бир кыйынчылыктарда жол таап кетүүгө көрсөтүүчү, жок деп отуруп кала бербей, ар дайым элдин маданияты үчүн алдыга кетүүчү, алдыга жыла берүүчү үлгү катары көрсөк болот. Анан маданият кызматкерлер бир жумуштан кеткенде да маданияттуу кетет экен да. Болдум, иштедим, буга өткөрүп берейин деп эле тыпыйып кетишет экен. Ошону кетип отуруп калбастан, кайра отуруп ошол ишканаларында өздөрүнүн кеп кеңештери менен жардам берип, Бурул Жумагуловна ушундай бир мыкты теңир толук айымдардын катарын толуктайт деп ишенем. Соңунда бүткүл өмүрүн жетекчилик кызматка арнап, өз милдетин так, жоопкерчиликтүү аткарып келген эжебизге бактылуу, дөөлөттүү жашоо каалайбыз. Ар дайым жакшылык жолу болсун. Бар болуңуз.